Сабактын темасы мамлекеттин рынок экономикасындагы ролу. Рынок шартында мамлекет кандай роль ойнош керек? Мамлекеттин түздөн түз кийлигишүүсү зарылбы же жокпу? Же жөн гана байкоочу катары болуш керекпи? Мына ушул жөнүндө сөз кылабыз. Эгерде биз спорт оюндарын мисал келтирсек, байкасак, мейли футболдо болобу, мейли башка оюндарда байкоочу калыс судья болбосо, оюндун эрежеси канча деңгээлде бузулуп, кандай жүрүп жаткандыгын ал калыс байкоочу гана көз салып, жөнгө салат. Мына ошол сыяктуу рынок экономикасында өндүрүүчүлөр ушул оюнчулар сыяктуу өзүнө пайда көрүү максатында көп нерсени унутуп, өз кызыкчылыгын гана көздөп коюшу мүмкүн. Ошонун негизинде мамлекет рынок экономикасында бул жөнгө салуучунун ролун аткарыш керек. Жөнгө салуучу мамлекеттин ролу, мамлекет бул рынок экономикасында жөнгө салуучу ролду аткарыш керек экен. Ролдо болуш керек экен же болбосо. Мамлекет ушул жөнгө салуу ролун аткарган кызматтары же болбосо башкача айтканда мамлекеттин аткарган функциялары эмнелер болуш керек? Эмнени аткарыш керек, эмнени өз мойнуна алыш керек? Бул биринчиден жеке менчик укукту белгилөө жана анын сакталышын көзөмөлдүккө алыш керек. Жеке менчик адам, ар бир адам же болбосо ишкерлер бул жеке жерине, үйүнө, ишканаларына жана башка укугун мамлекеттик каттоо аркылуу, нотариус аркылуу өзүнө менчик экендигин белгилөө менен бирге анын сакталышына мамлекет көзөмөл болуп кепилдик түзүш керек экен. Бул эң биринчи негизги мамлекеттин аткарган кызматтарынын бири. Бул адамдар жерге, ишканаларына, үйлөрүнө, ошондой эле интеллектуалдык байлыктары бар, интеллектуалдык ар кандай ачылыштарды белгилөө, автордук укуктар, патент берүү, кандайдыр бир ачылыштарга патент берүү бул мамлекет тарабынан. Ушул ачылыш ошол адамга же бир адамдардын топторуна гана тиешелүү экендигин мамлекет укук берип, анын сактоого көзөмөлдүккө алыш керек экен. Бул биринчи аткарган кызматтары. Ал эми кийинки аткарган кызматы курчап турган чөйрөнүн булгануусуна жана тышкы таасирлер же болбосо тышкы эффектилерди жөнгө салуу. Өндүрүүчүлөр пайда көрүү максатында өзүлөрү ишканаларын өндүрүүдөн мейли кайсы ишкана болбосун сөзсүз түрдө айлана чөйрөнү булгоо менен иш алып барышат. Жөнөкөй гана кичи ишкана болсо деле өзүнүн отходдорун, төгүндүлөрүн, эгерде мамлекет көзөмөлгө албаса, мейли бир фермерлер болобу, уй фермасы болобу, же болбосо ушул уй фермасы тоонун башына, суунун башына куруп алышы мүмкүн. Мына ошонун бардыгы айылга ар кандай ооруларды алып келиши мүмкүн. Ушул сыяктуу чоң завод, фабрикалар жөнүндө сөз кылбай эле коелу. Мына ошолордун бардыгы тышкы экологияны бузууга чоң таасирин тийгизет экен. Мына ушулардын бузулуусуна мамлекет, мисалы кумтөрдү алалы, кумтөрдүн хвостохранилищеси деп коет, башкача айтканда таштандылары кандай сакталып атат, кандай деңгээлде, канча убакытка чыдай алат, коксалар ошол тоскоолдуктарын жырып чыгып кетип, сууга кошулуп, көлгө кошулушу мүмкүнбү? Мына ушунун тегерегинде акыркы айдын ичинде көп экологиялык жактан бузуулар бар экен. Ушу жаза тартуулар, штрафтарды төлөө боюнча сөз кылынып атат.
Эми бул канчалык деңгээлде төгүн чын экендигин комиссия мамлекет тарабынан, өкмөт, парламент тарабынан ушул текшерүүнүн үстүндө жүрүп атат. Мына ушул сыяктуу ушуну мамлекет экологиялык жактан кыргыз жарандарына мындай тескери таасир берген ишканаларды жаап салууга мамлекеттин укугу бар экен. Кийинки бир аткарган кызматтарынын бири рыноктогу атаандаштыкты камсыз кылуу. Ушул атаандаштык болгон учурда баа арзан болот экен, товарлардын баасы арзан, товардын баасы сапаттуу, бардык адамдарга жеткиликтүү, көп өлчөмдө болот экен. Мына ошонун негизинде мамлекет монополияга каршы саясат жүргүзөт экен. Атаандаштыкты колдойт экен, коргойт экен мамлекет рынок экономикасында. Атаандаштык болгондо гана өсүү, өнүгүү, товар арзан, сапаты жогору болот экен. Кийинки бирден бир функцияларынын бири керектөөчүлөрдү коргоо, керектөөчүлөрдүн укугун коргоо. Мына мамлекет тарабынан атайын ушул укук коргоо ар бир региондордо керектөөчүлөрдүн ар кандай жанагы өндүрүүчүлөрдүн алдап же болбосо бир сапаты начар товарларды өндүрүүдө бул мамлекет коргобосо керектөөчүлөрдүн укугу тебеленип калышы мүмкүн. Мына ошонун негизинде керектөөчүлөрдү мамлекет тарабынан коргоо жүргүзүш керек экен. Кийинки функцияларынын бири экономиканы турукташтыруу же болбосо стабилдештирүү. Айрыкча мына инфляцияга жол бербөө, инфляциянын деңгээлинин көтөрүлүп кетишине жол бербөө, жумушсуздук менен күрөшүү, жумуш менен камсыз кылуу, экономикалык төмөндөө, экономикалык кризистен чыгаруу. Мына ушул бирден бир мамлекеттин функцияларынын бири болуп саналат экен. Кийинки мамлекеттин аткарган кызматтарына киреши жана социалдык камсыздандыруу же болбосо камсыз кылуу. Кирешени кайра бөлүштүрүү, башкача айтканда салыкты байлардан алып, мүмкүнчүлүгү жетпеген же болбосо бир оорукчал же бир баягы эменин адамдардын баягы оор шартта жашаган адамдарга колдоо көргөзүү мамлекеттин бирден бир милдети болуп саналат экен. Ошону менен пенсия пособияларды, эмгек акыны көтөрүү, пенсия пособияны көтөрүү. Бул дагы мамлекеттин бирден бир кызматынын бири болуп саналат экен. Акыркы кызматтарынын бири бул өлкөнүн коопсуздугун же болбосо өлкөнүн ички тышкы коргонуусун камсыз кылуу. Мына бул жерде биз сүрөттө көрүп тургандай мамлекет өзүнүн тышкы коопсуздугун, күчтүү армия түзүш керек. Күчтүү чек-ара коопсуздуктарын колго алыш керек. Ошондой эле ички коопсуздук, армия, ички коопсуздугунда бул ички иштер министрлиги же болбосо адамдар коркпой, үркөй, эркин жашоого шарт түзүп бериш керек экен. Эмнемди талатып ийем, эмнени тартырып ийем деген эч кандай көйгөй болбош керек экен. Ошон үчүн ички коопсуздук эң жогору болуп саналат экен. Муну мамлекет өз колуна алат экен. Андан кийинки коомдук жыргалчылыктар. Ошону менен бирге эле коомдук товарларды жана жыргалчылыктарды камсыз кылуу мамлекеттин өз колунда болот экен. Коомдук товарларга бул жолдор, коомдук жыргалчылыкка жолдор, көпүрөлөр, парктар, электр линиялары,
жана башкалардын баардыгы ушул коомдук товарларга кирет экен. Ошондой эле билим берүү, саламаттыкты сактоо, мына ушунун баардыгы, мына биз көрүп тургандай мектептер акыркы жылдары Кыргызстанда абдан заманбап техникалар менен жабдылган, окуу китептери жана башка баардык спорт зал жана башкалардын баардык окуучуларга эмне шарт керек болсо ошонун шарттары менен жакшынакай мектептер курулуп жатат. Бул келечегин ойлогон мамлекет сөзсүз түрдө билим берүү, акысыз билим берүүгө, ошондой эле саламаттык сактоо, акысыз адамдын ден соолугуна кам көрүү бул мамлекеттин түздөн түз бирден бир функциялары же милдеттери болуп саналат экен. Ошондой эле бул экономиканын кан тамыры болгон жолдор, темир жол болобу, аба жолу болобу, жана башка ушул тармактардын баардыгын көзгүдөй жакшынакай шарт түзүп берүү мамлекеттин кызматтарынын негизгиси болуп саналат экен. Мына бүгүн биз силер менен мамлекеттин рынок экономикасындагы ролу менен тааныштык.